Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli cemaat. Allah Taala ibadattарыбызды, дуаларыбызды кабыл кылсын. Мурунку сабак гусул туурасында болду эле. Гусул бүтүп этегинде гусулдун сүннөттөрү туурасында айтылган. Кайсыл учурда гусул алуу сүннөт. Бул жерде ва сунна лил жумаати, жума күнү гусул алса сүннөт деп айтты. Мусулмандар ушул жума күнү жуунуп келгени жакшы экен. Бул Ханафи мазхабында жума күнү жуунуп гусул алып келүү бул сүннөт болот. Буга бир нече далилдер бар. Имам Абу Дауд, Имам Тирмизи, Имам Насаи, عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر زيدتكن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. Cuma günü kimde kim darat alsa anda al жақшы, соуын алат, жақшы іш болот. Егер kimde kim гусул кылып келсе, бул абзел болот дептир. Гусул алып келген жақшы екен. Жалпы бүтін ислам алым уламаларының бардығы ушул сөзгө макул. Буда каршылык жок. Бар айтышат, ушундай жума күнү жуунуп келиш керек экендигин. Бул сүннөт. Кээ бир алымдар бар, жума күнү жуунуу мусулманга важип дейт. Бирок биздин Ханафи мазхабы боюнча биз сүннөт дейбиз. Себеби ал важип дегенге дагы далалат кылган бир хадис бар экен. Ошол хадисте айтат. Пайгамбарыбыздан айтат: "Ал-гуслу яумал жумаати важибун ала кулли мухталимин." Имам Муслим риваятлат экен Абу Саид аль-Худри разияллаху анхудан. Бул туурасында бул жердеги максат эми жума күнү важип деген хадис бар экен, жуунбай койсом күнөөкөр болбоймбу деп ой келиши мүмкүн. Себеби азыр хадистердин бардыгын түзмө-түз эле которуп интернет булактарына дагы чыгып атат. Ошон үчүн бу дагы маселе сиздин эсиңизде болсун. Жума күнү жуунуу биздин Ханафи мазхабында сүннөт. Эгерде кайсы бир адам мына хадисти которуп важип деп чыгарып койсо, демек анда мен жуунбасам күнөөкөр боломбу деген ой келиши мүмкүн. Бул хадисти биздин алым уламалар айтат, башка дагы жума күндөгү жуунуу хадистерин чогултуп, жыйынтыктап айткан кезде бул жердеги важиптин мааниси бул жакшыраак сүннөт болгондуктан жуунуп келген жакшыраак экендигин бекемдеп ушундай маани чыгарылып атат дейт. Буга себеби бир топ окуя пайгамбардын учурунда хадистерди топтогондо ушундай деп айтышат. Абу Дауд рахимахулла өзүнүн хадис жыйнагында Икрима радияллаху анхудан ушундай хадис риваят кылат экен. Бир топ адамдар дейт, Ирактан атайын келип пайгамбарыбыздын сахабасы Ибн Аббас радияллаху анхудан сураптыр. Сахабадан келип сурап атат. Ибн Аббас деген сахабалардын арасындагы алымдарынан болгон. فقالوا لابن عباس أترى الغسل واجبا يوم الجمعة. Жума күнкү гусул кылууну, жуунууну важип деп билесизби деп пайгамбарыбыздын сахабасынан сураса, Абдулла ибн Аббас жооп берет экен. فقال لا, жок, важип эмес. لكنه أطهر وخير لمن اغتسل. Бирок бул тазалык болот. Анан ким жуунуп келген адам үчүн жакшы болот, сооп болот дептир. ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. Ким жуунбаса, гусул албай келсе, ага бул важип эмес. وسأخبركم كيف بدء الغسل. Анан шунда Абдулла ибн Мас'уд бул гусул баягы адамдар эмнеге сурады? Ушундай ортодо талаш болгон, жанагындай пайгамбарыбыздын хадисин риваят кылып важип дегендер болгон. Анан ошон үчүн Абдулла ибн Аббас разияллаху анху дагы бул ирактыктардын келип сураганынан байкап калды дагы, демек адамдардын ортосунда ушундай кеп бар окшойт, важип дегендер бар экен, важип эмес дегендер бар экен деп анан түшүндүрөйүн деп Абдулла ибн Аббас ушинтип баштады. Мен силерге азыр кантип гусул башында бул башталганын кабар берем деди. Kana an-nasu majhurina yalbasuna sufa. Башында ислам жан келгенде пайгамбарыбыздын тегерегине мусулмандар үйлөп, мусулман болуп, анан жума намаз жаңы башталган кезде дагы адамдардын бардыгы жүндөн болгон кийимдерди кийет эле дейт. Wa ya'maluna ala zuhurihim. Анан ошентип ошол эле кийим менен иштейт эле, тердейт эле. Wa kana masjiduhum dayyiqan muqariba as-saqfi. Анан мечит дагы ушундай тар болчу, кичинекей болчу, мечиттин төбөсү потолок жакын, кичинекей эле куруп адамдын боюндай эле болуп калган. Иннама ху ариш, үстүнө аны дагы жапканда баягы курманын дарактарын, жалбырактары менен алып келип үстүн жаап койгон.
Анан ушул учурда адамдардын баары үйүлүп калган, мечит тар, үстү жапыз. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف. Анан пайгамбарыбыз ысык күнү бир күнү намазга чыгып калды дейт. Адамдардын баары тердеген, баягы жүндөн болгон кийим кийген бардыгы. Анан ошол учурда хатта сарат минхум рияхун аза бизалика ба'духум ба'дан. Анан баягы адамдар тердеп кеткенден кийин жыт чыгып, бири-бири ыза тартып, биринен жыты бири жакпай, ошондой болуп калды дейт. Анан فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرياح Allah'ım razı olsun. Peygamberimiz bul баягы адамдардан ушундай чыккан жытты билген кезде Peygamberimiz айтты: "Qala ya eyyuhan nas", ey adamlar dedi Peygamber айтты sallallahu aleyhi ve sellem. "İza kana hada al-yawm igtasilu." Мындан нары ушундай күн болсо, силер жуунуп келгиле dedi. Демек жалпы мусулмандар жыйылып, чогулуп намаз окуй турган ушундай жума күн болуп калса, анда силер жуунгула dedi. وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَمْثَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ. Анандагы кимиңер тапканыңар жакшы жыттуу нерселерден, атырыңардан себинип келгиле dedi. Qali ibn Abbas, анан ушунда Абдулла ибн Аббас бу сахаби ушуну айтып атат. Сумма жаа Аллаху бил хайр. Андан кийин Алла Таала дагы бир жакшылык менен буйруду дейт бизге. وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ. Жакшылык менен буйруду деген заман өзгөрдү деген. Барып жакшырып кетти дейт. Мечиттер башкача болду, адамдардын кийими өзгөрдү. وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ. Бу жүндөн башкадагы кийимдерди адамдар кие баштады. Жеңил желпи. وَكُفُلَ عَمَلَ. Анан дагы оор жумуштарды өзү кылбай жеңилдеп калды дагы. Бир аз жашоо өзгөрдү. وَوُسِعَ مَسْجِدُهُم. Мечиттер кеңейе баштады, кенен боло баштады. وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُم بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ. Анан баягы жакын туруп намаз окуган кезде күн ысыкта бири-биринин теринен жийиркенип, алыстачулар токтоду, жок болду дейт. Демек ушундай окуя болгон, ошон үчүн анан башында пайгамбарыбыз жума күнкү гусулга ушундай маани берген экен да. ثم هذا الغسل لليوم عند الحسن بن زياد وللصلاة عند أبي يوسف وهو الأصح. Анан дагы уламалардын арасында ошол жума күнү жуунуш керек экен болуптур. Мурунку сабакта да айтып кеткенбиз. Бул жума күнкү гусул ошо жума күн үчүн болобу же жума намаз үчүн жуулуш керекпи десе, тагыраагы жакшысы ушул Ханафи мазхабында бизде жума намаз үчүн дегенге токтолот экен дагы. Ошон үчүн эгерде жума күнү сиз жууна турган болсоңуз, сүннөткө ылайыктуу болсун десеңиз, жума намазга чейин жуунушуңуз керек. Өткөндө суроо болду эле, 4-үнчү күнү кечинде, түндө же багымдаттан мурун жума күнү жуунсачы деп боло берет. Адагы жума күндүн ошо жума намазынын гусулу катары эсептелет. Мейли ал айырмасы жок. Муну атайын жон гана таза туруп эле барып жума намазга барам деп гусул кылабы, же түндө туруп анан аялы менен жакындык кылып алып, ошон үчүн жуунабы жума түнү айырмасы жок. Ошо жума түнүбү же жума күндүз жума намазга чейин бир гусул кылынса, ошол жума күндүн гусулу катары эсептелет. Андан тышкары дагы ушул пайгамбарыбыздан бир хадис бар. Ошон үчүн муну имам Бухарида, имам Муслим риваят кылат экен. Пайгамбарыбыз мынтип айтат экен: "Иза жаа ахадукумул жумуата фальягтасил." Эгерде силердин бирөөңөр жума намазга келе турган болсо, анда жуунуп келсин. Деген сөзгө караганда пайгамбар ушу жума намазга келсе жуунуп келсин деди. Демек бул жума намазынын сүннөтү болуп эсептелет. Жума намазга тиешелүү болгон гусул дейт да. Андан тышкары жума күнү жууну бул сүннөт дедик. Анан эки айт күнү дагы көпчүлүк эл топтолуп чогулгандыгы үчүн, бир жерде топтолуп намаз окугандыгы үчүн, учурашып, көрүшүп, майрам күндөрү, айт күндөрү дагы, Курман айт күнү дагы, Ороз айт күнү дагы гусул кылуу ушундай эле сүннөт. Анан ажылыкка баратабы, умрага баратабы, ихрам кийерден мурун, мейли бул жактан кийип чыгабы, же ошол жакка барып кийеби, ихрам кийерден мурун дагы гусул сүннөт болуп эсептелет. Анан Арафа күнү дагы Арафат тоосунда чогулушат мусулмандар. Ошол жерде дагы көпчүлүк чогулган жерде, ал жерден Арафат тоона чыгуудан мурун дагы ошентип гусул кылып алса, бу дагы сүннөткө туура келет. Демек булардын ар кимисине өзүнө хадистер бар. Пайгамбар ошентип Ибн Аббас азыркы айткан сахаби айтат:
Ennehu aleyhissalatu vesselam kâne yagtasilu yevmel ideyni. Peygamberimiz екі ayт күні дайыма жуынчу дейді, ғусул қылчу. Andan tışqarıdağı enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yagtasilu yevmel fitri ve yevmel nahri ve yevmel arafata. Peygamberi şu oroz ayt günü de, kurban ayt günü de, arafat günü de juğuna tili deydi. Andan çıkarı ihram baylangandırağı, buğa da hadis barken ennehu sallallahu aleyhi ve sellem tecerreda li ihlalihi ve gtesele. Peygamberimiz ihram baylanardan murun, ihram dep mümkün can uqqandar, birinci uqqandar boluşu mümkün. Bul acıga, umuraga bargan adamlar o kiyip жүрген kiyimin çeçip atayın ak bözden bulgan material ıldıy jakka belden ıldıy özünçe baylanat, anı izar dep aytat, anan üstüne dağı kiyet, üstüne denen belden öyle göstöy oronu turan dağı bir bölügü var. Ak materialdan bulgan şol kiyimdi ihram deydi. Bunu acıga bargandar, anan umraga bargandar kiyişet. Mana şol kiyimdi kiyүүдөн murun астынан жуынып тұрып, тазаланып, киет. Ошол жөнді сөз болуп атат. Демек, мында дагы жуынып, анан ошол кийимди кийүү сүннет экен. Дагы ошондагы бир маселе бул гусулга байланыштуу. ومن الفروع أن الجنب أولى بالماء المباح إذا وجده ومعه حائض أو معه ميت ويتيمم الميت والحائض وكذا من المحدث. Bir mesele. Egerde bir adam ошол жунуп болуп калыптыр, жуунуш керек болуп атат, важип болуп калды. Гусул кылыш керек. Анан дагы бул жакта bir ayal zаты бар экен, этек кири жаңы бүткөн экен. Аялдарга дагы этек кири келип бүткөндөн кийин жуунуп, анан намазды окушу важип болот. Жуунуш фарз аларга, этек кири бүткөндөн кийин. Эгер ушу жөн эркек киши жунуп болуп, анан кийин аял киши турат, этек кири бүткөн. Болгону бир эле суу бар. Bir эле кишиге жете турган суу бар. Экөөнө тең суу жетпейт. Шунда кимиси жуунса жакшыраак болот десе, жанагы жунуп болгон адам бу этек кири келген аял таяммум эле кылат экен дагы, кургак даарат алат экен. Жанагы эркек кишинин жуунуп алганы жакшыраак болот экен. Анан bir майыт чыгып калса деле, өлүк адам бар экен, буну да жууш керек. Негизи артта тирүү калган адамдардын милдети, кайсы бир мусулман ажалы жетип, тагдыры келип өтүп кете турган болсо, артта калган тирүү адамдардан милдети өткөн адамды жууш керек, тазалап. Жаназа окуш керек, көмүш керек алып барып адамдай кылып. Бул артта калган тирүүлөрдүн милдети болду. Ошентип бир адам өтүп кетсе дагы, бир адам бул жакта жунуп болуп калыптыр дагы, жуунуш керек болуп калган, суу бир эле кишиге жетет. Же өлүк адамды майытты жууса гана жетет, же тирүү адам жанагынтип жуунуп алса, гусул кылса ошого эле жетет. Кимисин эсе тирүү адам жуунуп алганы жакшы экен, өлүк адамга башка суу табылбай кала турган болсо, аны жанагынтип кургак даарат алдырып койсо болот экен. Дагы бир сабак аксамул миях, бу шариятыбызда даарат китебинде тазалануу, суу менен жуунуу маселеси болуп аткандыктан эми суудун түрлөрүн айтат экен. Кайсы суулар менен даарат алса болот, гусул кылса болот, кайсы суу менен тазаланса болот. Суудун түрлөрү бар албетте. Түрлөрү дегенде биз билген, мисалы кудуктан чыккан суу бар, булактан аккан суу бар, жөн эле дарыянын суу бар, деңиздин суу бар. Бирөөлөр сурайт, деңиздин ушундай суу, туздуу суу даарат алса болобу, жуунса болобу деп. Же асмандан түшкөн суулар болот, жамгырдын суу болот, мөндүрдүн суу болот, каардын суу болот мисалы. Ушулар туурасында шариятыбыздагы өкүмдөрүн айткан. Мусулман адамдын башына түшөт, ар кандай бирөө тала түстө болуп калат. Кайсы сууду пайдаланса болот, гусул дааратка жарайт, жарабайт. Wa yutawadda'u bima'is sama'i wal ardi. Мейли ал асмандан түшкөн сууларга кирсин, айырмасы жок дейт. Мейли ошол даарат алууганга жарайт деп атат энди. Жамгырдын суу болсун, каардын суу болсун, мөндүрдүн суу болсун, кээде жанагы шүйдүрүмдү деле чогултуп, салафандын үстүнө түшүп калса, шүйдүрүмдөн деле пайда болгон суулар болот экен. Муну деле алып даарат алса, жуунса болот экен эгер чогултуп алса. Бул жалпы асмандан түшкөн суулар дегенге мисалдар. Андан кийин жерден чыккан суулар менен дагы жалпы эле даарат алганга шариятыбыз уруксат берет экен. Бул асмандан түшкөн сууларга атайын Куранда аяттар бар. Алла Таала ошентип айтат экен: "Астагфирулла,
Enfal suresinin 11. ayet ekan. Estağfirullah ve yunezzilu aleykum mines semai ma'en liyutahhirakum bih. Sadakallahul azim. Allah Taala sizlerge asmandan tap-taza suudu düşürüt, sizler tazalanışыңар üçün деп атат. Demek asmandan düşkön sulardın bardığın Allah Taala adam balasının paydası üçün, paydalanışı üçün, tazalanışı üçün düşürüt eken. Bu ayette şonun kabarın berip atat. Жерден çıkan sulardagı buğa bulақтың suları, құдықтардың сулары, атайын қазылған, жебір көлчүктөрдө үйілген сулар, дарияның сулары, деңизден океандын сулары, булар менен дагы жалпы эле дараталса болот экен. Буга дагы атайын аят бар экен. Зумар сүрөсүнүн 20 аятында Алла Таала айтат экен: "Астагфирулlah. Алам тара анналлаха анзала минас самаи маан фасалакаху янаби'a фил ард." Садакаллахул азим. Көрбөйсүңбү, Алла Таала асмандан силерге ушинтип сууларды түшүрдү, таза сууларды, анан ал сууларды жер бетине жүргүзүп, булактарды кылып койду Кудайым силерге деп, атайын суу асмандан түшүп жер бетинде таза болуп сакталып, адам баласы пайдаланыш үчүн жер суунун бардыгы дагы асман менен жердеги сууларды Кудайдын берекеси менен түшүргөндүгүн айтып атат, пайдалансын деп Кудайым берген. Андан тышкары бул сууларга атайын жанагы чоң деңиздин суулары, туздуу суулар, мул туурасында дагы сахабалар сураган экен пайгамбарыбыздан. ومنها ماء البحار لما روى مالك وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة. حضرت أبو هريرة صحابلارdan rivayet kılat. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. Bir kişi peygamberimizden sorup kaldı dedi. Ya Resulallah, inne nerkebul bahra. Biz denizge çıkağız. ونحمل معنا القليل من الماء. Anan kede özümüzden algan su az ele ol kalat dağı biz denizde köpkö жүрүp kalabız. Suuz жетпей kalат. Darat alganга gusul alış gerek bolup kalat. İçiş gerek bolot. Taza suudu alıp çıkabız. Az ele bolot. Fein tavadda'na bihi atishna. Eger bay algan suuz menen darat alalı desek su sap kalabız. İçkenge kalbayt suuz. Afenetavadda'u minel bahr. Şu denizden su menen darat alsak bolavu dep soradı. فقال عليه الصلاة والسلام Peygamber uzaytı هو الطهور ماؤه الحل ميتته. صححه الترمذي. İmam Tirmizi bu hadisi sahih dep aytatken Peygamber uzaytı هو الطهور ماؤه. Denizden su taptaza. Boğa gusul dalsa bolot eken, darat alsa da bolot eken, paydalansa bolot dedi. El-hillu meytetuhu. Anan al dengizdegi balık dağı taza bolup eseptelet dedi. Soybostan jese bolot dedi balıkta. وقال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. Dağı buğa qoşumça şol dengizdin suğu, okeandın suğu tuurasında İmam Abu Davud, İmam Tirmizi rivayet kılatken Abu Said el-Khudri radıyallahu anh aytat, kelip soraptı, ya Resulallah, biz monogu quduqtağı suudan darat alsak bolawu deptir. Bol tuurasında hem quduq degen dairde bir buda'a degen quduqtun atı bolgon eken, belgilүү bir quduq bolot. Bul quduqta وهي بئر تلقى فيها الحيض أي ينخرقها. Al quduqqa bunday enkeyиш yerde bolgonduktan su agıp kelip arıktın janында bolgon eken, agıp kelgen suu delе koşula beret eken. Anan al jerde büt bay ıkır çekir ıpır sıpırdın bari çoğulup jana quduqqa da düşüp kala beret eken. Kedi şunday ayaldardın bayagı etek kiri kelgendegi paydalangan çüpüröktörü de barıp kalat eken. Aran waluhumul kilabi wan natnu ayerde kebir ölüp kalgan itlerden etleri de oşer çoğulup kalatken su akkan kesti üyülüp gelip arık menen gelip bari koşula beretken de. Aran kedi şöntöp bir sasık jıtı çıkkan nerselerde bolup kalatken. Şol jerden bari ben bul quduq mundan darat alsak bolawu dep peygamberimizden gelip soradı. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz aytır el ma'u tahurun. Su bul taza nerse. La yunajjisuhu şey'un anı hiçbir nerse ıplas kılalbayt. Su degen taza nerseye degen söz de aytıptır. Hassanehu Tirmizi ve Sahih İbnül Qattan ve keze kâle l'Imam Ahmed huve hadisun sahihun. Demek bul jerde karasanız bu sözde şunu aytdı. La yunajjisuhu şey'un. Suda hiçbir nerse ıplas kılalbayt, najasat kılalbayt dedi. Bul sözdün etegine, hadisin etegine karasak su taptaza ele ıplas bolboyt eken, su bulganbayt eken. Su tazamoydan tura beret turbayбы, şol jaman nerse aralaşıp ketse dele degen oy gelişi mümkün. Bul hadistin sözmö söz bire okuyan adam şöntöp düşünet. Hadiste şonday diyor. La yunajjisuhu şey'un dep. Birok
Алым уламаларыбыз башка да хадистерди топтоп келип, жыйнап келип, анан мындай фикх маселеси кылып жыйнап атат дагы. Суу таза болот. Бирок сууду булгай турганда нерселер бар. Biz көзүбүз менен эле көрүп билип жүрөбүз, кээде таптаза эле суу булганып, таптаза суу сыягынан чыгып калат. Анан иче албайсың, жууна да албайсың, көзүң менен көрүп турасың да. Демек суудун булганышы анык. Бу жердеги анда пайгамбарыбыз эмне айтып атат? Ла юнаджису шайун дегенде сууду эч бир нерсе булгай албайт, нажасат кыла албайт дегени эмне маанини берет десе, алымдар айтат, бул суудун баягы көпчүлүк учурдагы жанагы кудуктагы сууду пайгамбарыбыз ошол сууга тиешелүү болуп, аны эч бир нерсе булгай албайт деп айткан дейт да. Себеби ошол бул белгилүү бир кудук жөнүндө суралып атат. Ал белгилүү кудукты айттык, біз жана булар тактап айтып атат хадисте. Ага жанагындай ыкыр чыкыр, ыпыр сыпырдын бардыгы таза эмес нерселер дагы, керек болсо өлүп калган иттин дагы эттери чыгат аерден деп атат да. Анан пайгамбарыбыз ошол жерге, демек муну эч бир нерсе булгай албайт дегени, ал жана кудукта жогору жактан агып келген, кирген суу бар экен, улам суу агып келип, кирип, кайта суу чыгып турат экен. Анан мындай агын суудун өкүмүндө болуп калып атат. Азыр бул жакта да сөз кылабыз. Суу туруп турган эле суу болот, бассейндикиндей болуп. Анан суу кирип чыгып турган агын суудун өкүмүн алган суулар бар. Ар кимисинин таза болууда же булганууда өзүнүн өкүмдөрү бар. Бул азыркы суралган хадис, бул атайын белгилүү бир будаа деген кудук туурасында болгон экен да. Кудуктун өкүмү айтылып атат дейт да бу жерде. Ал жерде суу кирип чыгып турган экен. Демек агын суудун өкүмүн алат. Агын суу жөндөн жөн эле нажасат болбойт. Суу агып жүрүп турса, ага бир таза эмес ыплас нерсе деле кошулса, нажас деп айтабыз. Буга чейин дагы мүмкүн укпагандар бар. Бул араб тилиндеги сөз нажас деп, мындай ыплас, кир, булганыч нерсени нажас дейт. Жалпысынан бул ошол булганыч нерселердин бардыгы ыплас нерселерди нажас деп коебуз шариятыбызда. Бул ошол сөз кулагыңызга сиңип кала берсин. Башка дагы сөз болгон кезде нажас десе, нажасат десе, сиз түшүнүшүңүз керек, бул ошондой ыплас, булганыч, кир, сууду булгай турган, кийимди булгай турган нерселердин баарын нажас дейбиз. Мисалы, адамдын деле астартынан чыккан нерсени, канды, кан, сөл, ириң, булардын бардыгын биз нажас дей беребиз жалпысынан. Анан ушул нажас нерсе, кир нерселер, ыплас нерселер дагы оор нажас болуп, жеңил нажас болуп бөлүнөт. Ага да өзүнчө токтолобуз. Азыр айтылып аткан кезде кээ бир адамдар биринчи угуп аткан болсо, кулагына башка сөз болуп угулбасын дагы, маалыматы болсун. Нажас деген ушундай ыплас нерселерге айтабыз жалпысынан. Демек бул кудук туурасында сураганда, ушул кудукта ошондой нажас нерселер, ыплас нерселер түшкөн кудук болгон. Пайгамбарыбыз ошого байланыштуу ал жерде сууду эч нерсе булгайбайт деди. Себеби нажасат түшүп турса деле, ыплас нерсе аралашып атса деле, ал суу кирип чыгып турган суу болгондуктан чоң суудун, агын суудун өкүмүн алат экен дагы, ыплас нерсе түшсө деле ал суу булганбайт экен. وإن تغير بالمكث أو اختلط به طاهر мейли бул азыркы айтылган биз асмандан түшкөн суулардын түрү болсо деле, жерден чыккан суулардын түрү болсо деле, бирок ал кичине туруп, таза суу болгондуктан туруп кичине өзгөрүп калса дейт. Кээде биз билебиз, бир аз суу туруп калган кезде кичине даамы дагы, кээде өңү дагы саргайып өзгөрүп калат. Ошондой болсо деле ал ыплас, нажас суу болуп эсептелбейт экен, булганып калган суу катары эсептелбейт. Дарат алса жарайт экен, гусул кылса да жарайт. Кичине туруп бир аз өзгөрүп калат эми. Өзгөргөндө эмнеси өзгөрөт? Өң өзгөрүп калат. Суудун өзү 3 мындай сыртынан караганда аусафул ма деп айтабыз. Суудун 3 сыпаты болот. Суудун өзгөргөндүгүн билдирип турган бир 3 сыпат бар. Бул биринчиси суудун өңү, суудун түсү өзгөрүп калышы мүмкүн. Таза эле суудун же анын даамы өзгөрүп калышы мүмкүн. Даамдап көргөндө кандайдыр бир даам кошулуп калат суудун даамына. Же анын жыты өзгөрүп калат. Бир караган кезде суудун мындай өзүнүн деле даамы жок өзгөчө, же өзүнүн деле жыты жок. Өңү болсо таптаза, жаркырап турат билебиз сууду. Ушул 3 нерсеси жыты, даамы, түсү, өңү. Суудун ушул өзгөрүп калган учур болот. Бирок
таза нерсе кошулуп өзгөрүп калышы мүмкүн. Берди ушуну айтып атат, эгерде жанагы жерден чыккан суулар болсун, асмандан түшкөн суулар болсун, эгерде ушу бир аз туруп өзгөрүп калса дейт, өңү же жыты өзгөрүп калышы мүмкүн, даамы өзгөрүп калышы мүмкүн. Андай болсо деле даарат алганга жарай берет. Атайын бир нерсе кошулуп, бир ыплас, нажасат нерсе кошулуп өзгөрбөстөн жөн эле туруп өзгөрүп калса. Турду, бир сууду коюп койгонсуз 10 күн турду, анан келсеңиз кичине өңү саргайып калыптыр, же дагы кичине башкача болуп көрүнүп калды. Ал башка бир ыплас нерсе, нажас нерсе аралашып кетпесе, баягы суу турат, даарат ала берсеңиз болот экен. Ау ихталата бихи тахирун деп айтты, же бир таза нерсе аралашып кетсе дейт. Мисалы чөп, айрыкча азыркыдай мына учурда кар жааган жок, же күзгү учурда дарактан жалбырактар түшкөн учурда ушундай бир таза нерселерди же шамал учуруп келип сууга кошулуп кала берет. Өзү ыплас эмес, таза эле нерсе. Чөп түшүп калды, таш түшүп кетти, чаң түшүп кетти. Булардын бардыгы сууду булгабайт. Булгабайт дегенибиз шарият көз карашы менен даарат алганга жарайт деген сөз. Айрыкча кээден баягы биздин бу шарият көз карашы менен айтылып аткан эмне жагына карап айтып атабыз, маселеге жараша болот. Бирөөлөр айтышы мүмкүн, кантип эми таз эле сууга таш түшүп кетсе, топурак түшүп кетсе, жалбырак түшүп кетсе, кантип ал булганбасын? Суу булганып калбадыбы дейт да. Бул жерде булгануу деген түшүнүк шарият көз карашы менен айтылганда, ал даарат алганга жарайбы, жарабайбы деген маанидеги булгануу бар. Анан жөн эле таза турган суудун таза нерсе түшүп деле булганып калган сүрөтү бар да. Булгануунун ошондой мындай түрү бар. Демек, бу жерде биз айтып аткан кезде булгануунун кайсы түрү шариятта ушу даарат алганга жарайбы, жарабайбы деген түрүн айтып атабыз. Биз аны баягы өзүбүз пайдалангандагы ичкенге жарайбы, жарабайбы, же таптаза баягы суу эч бир нерсе аралашпаган фильтрден чыккан суу деген мааниде айткан жерибиз жок. Біз дааратка жарай турган, гусулга жарай турган сууду айтып атабыз. Ошондо канчалык деңгээлде суу булганып калса дааратка жарайт, жарабайт. Ошол деңгээлдеги булганууну айтып атабыз биз. Макулбу? Кээде биздин сөзүбүздү башка бирөөлөр угуп алып анан кийин башкача түшүнүп айтышы мүмкүн да, муну сүйлөп атканын кара, сууду булганбайт деп атат деп. Биздин максатыбыз башка болуп атат. Айтылган сөздү туура түшүнөлү. Демек, бу жерде бир таза нерсе сууга аралашып кетсе, суу булганабы десе, булганбайт. Демек, даарат алганга жарайт. Гусул кылганга жарайт. Мисалы, ошол жана антип таза эле нерселер, таш түшүп кетти, чөп түшүп кетти, жалбырак түшүп кетти, самын түшүп кетти мисалы. Ат берди айтып барат, кейбир чөптөрдүн атайын атын айтат. Ушнан дейт, зафран дейт. Ушнан, зафран кадимки шафран, анан атайын баягы биздеги колдонгон кейбир чөптөр бар. Ар кимибиз кичинебиз айылда чоңойгон кезде колубуздун кирин кетириште аталар үйрөткөн, апалар көрсөткөн кейбир чөптөр бар. Муну жулуп алып ата дагы бир чөптөрдүн атын айтып, муну ошол колуңду жуусаң бул кирди кетирет деп үйрөнгөнбүз. Ошол нерселер бар. Берде ошону айтып атат. Ошондой чөптөр бар. Жөн эле адамдын колундагы денесиндеги кирди эмес, кийимдин кирин кетире турган дагы чөптөр бар. Колдонуп келген. Ошол чөптөрдү дагы сууга кошуп койсо, атайын аралаштырып жиберди. Суу көйүктөнүп кетти мисалы. Самын түшүп кетти, шампунь түшүп кетти. Аны менен суу таптаза даарат алганга жарайт. Ал булганды болуп эсептелбейт экен. Дааратка жарамдуу суу болот. Мейлі ичкенге болбогону менен, бирок дааратка жарамдуу суу болот. Андан тышкары буга эми далил катары бир топ баягы анча-мынча таза нерсе аралашып кетсе, суу булганбайт, гусулга жарайт дегенге пайгамбарыбыздан атайын риваят кылган хадистер бар экен. Ошонун бири ушундай. Лианна набия саллаллаху алейхи ва саллям игтасала яумал фатхи мин кас'атин фиха мин асарил аджин. Мекке шаарынын жаңадан фатх болгондо, яны Мекке шаары мусулмандардын колуна өткөндө, пайгамбарыбыз Мединага барып, анан кийин кайра келип Меккеге өзүнүн туулган жерине келип, Меккени пайгамбарыбыздын колуна, мусулмандардын колуна өткөрүп берет, мусулмандар ээлик кылат. Анан ушунда Меккеге келген күнү пайгамбарыбыз бир идишке суу алып жуунган экен. Ошол ичте камырдын жугундулары болгон экен, жугуп калган камыр жармашып, анан ага калдыктар болгон да. Суу куйса камыр ээрип,
чыккан сууга билинген. Аны көргөн пайгамбарыбызга алып келгендер, пайгамбарыбыз эч нерсе дебестен алып жуунган. Мен ошон бир таза нерсе, камыр аралашып кетсе, башка нерселер, нан түшүп кетсе, демек суу дараталганга, гусул кылганга мындай таза нерсе аралашуу менен жарамдуу боло берет экен, суу булганып калбайт. Суу өзгөрөт. Албетте суу өзгөрөт. Өң өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кичинекей bir кашык сүттү bir челек сууга куюп жиберсеңиз, суу көкмөк болуп жатып калат, өзгөрүп кетет. Көргөн адам аны таза суу деп ойлобойт, бирок ага деле дараталса болот. Гусул кылса да болот андай. Таза нерсе аралашкан суу гусулга, даратка жарай берет экен. Сиз ушуну билсеңиз, ушул зарыл. Дагы бир ушуга тиешелүү хадис, эми таза нерсе аралашса сууду булгабайт дегенге, пайгамбарыбыз ажылыкта жүргөндө, анна раджулан кана вакифан ма'a набий саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз менен бир адам чогуу турган экен. Фа вақасатху нақатуху. Ал төө минип турган экен дагы, төөсү жыгып кеттир аны. Жыгып анан баягы мусулман адамдын, сахабанын мойну сынып өтүп кетет. Анан ушунда ал жана ихрам кийген киши болгон, ажылыкта болгон да. Анан мойну сынып өтүп кетет дагы, пайгамбарыбыз аны ошону айтат: "Игсилуху бимаин ва сидрин." Муну жуугула, жууганда дагы сидр деген атайын дарактын жалбырагы болот. Оны ошо тазалап колдонулат экен арабтарда. Ошол сидр менен кошуп жуугула деген да. Сууду жылытып, жанагыны кошуп, ал кирди чыгарат экен адамдын денесинен дагы, ошентип вакафинуху фи саубайхи. Анан шумойдон эле азыркы кийип турган ихрамын кепин кылып шумойдон койгула деген да пайгамбарыбыз. Аны ушул жердеги айткан пайгамбарыбыз хадисин далил кылат. Мына сууду таза нерсе сидрге окшогон дарак. Аралашса деле, ошону аралаштырып жиберсе деле, жылытса деле суу булганган жок, өлгөн адамды ошо менен жуугула деди го пайгамбарыбыз. Ошон таза нерселер аралашса сууду булгабайт экен. Ал гусул кылганга, жуунганга, дараталганга жарамдуу болуп тура берет экен. Андан тышкары бу жерде жалпысынан биз ошол асмандан түшкөн, жерден чыккан суулардын кайсы эле түрү болбосун, бардыгы жарамдуу болот экен. Кардын, анан мөндүрдүн дегенде, муну кар менен мөндүрдү эритип туруп, анан ошонун сууна жуунуш керек болот. Дараталыш керек болот, же гусул кылыш керек болот. Бул карга келгенде, же ошол мөндүргө деле кээ бир маселелер бар. Тала түстө тоодун чокусунда болуп калса, күн суук, суу жок дагы, бирок кар бар. Анан кардын өзү менен дараталса болобу деген суроо туулат. Ага алымдарыбыз жооп берет фатаваларда. Эгер күн катуу суук болуп, карды алып, муну дараталганда колго шыбаса, суу жок болуп атат да, кар эле бар. Колго шыбаса, шуудурап, баягы колдун дененин ысыктыгы менен кар эрип кетпесе, кумдай болуп эле шуудурап тура берсе, анда ал даратка жарабайт экен. Эгер сиз карды алып денеге сүйкөгөн кезде, бетиңизге сүйкөгөн кезде кар эрип, сууга айланып кетсе, анда ошо менен дараталса болот экен, башка суу болбосо. Демек ошо кардын өзү менен сыйпап, суу болуп эрип кетсе, ошону суу катары колдонуп, дараты жарайт экен. Эрибесе, шуудурап эле кумдай болуп эле төгүлө берсе, анда ал дарат болбойт экен. Ушул сууларды, айырмасы жок, асмандан түшкөн суулардынбы, жерден чыккан суулардынбы, демек бир аз туруп өзгөрүп калса дедик, жыты болобу, өңү өзгөрүп калабы, даам өзгөрүп калабы, бирок бир ыплас нерсе аралашкан жок да, өзү эле туруп өзгөрүп калса, дарат алса жарай берет экен, жуунса да жарай берет. Эгер жанантип таза нерсе аралашса деле жарай берет. Болгондо качан жарабай калышы мүмкүн? Ушу таза нерсе аралашты. Мисалы, топурак аралашып кетти, таза нерсе аралашты, ун түшүп кетти, цемент түшүп кетти. Анан баягы нерсе илля иза ахраджаху ан таб'ил ма. Сууду суулук табиятынан чыгарып жиберсе дейт. Биз жана жогоруда айттык, суудун атайын сыпаттары бар. Бул суудун даамы, жыты, анан өңү. Эми суудун табияты бар.
Судун табияты дегенде эки нерсени айтышат алымдар. Ар-риқат ва сайялан дейт. Судун табияты деп судун суюктугун айтат экен. Бул судун табияты болот. Анан судун ошол баягы суюк суунун агымдуулугу бу дагы суунун табияты болот экен. Эгерде жанагы таза нерсе кошулганы менен сууду ушул суулук табиятынан чыгарып жиберсе дейт. Суу суюк болбой коюлуп кетти, анан акпай калды. Анда ага дараталганга болбойт. Эгер таза нерсе аралашып кетсе деле дейт. Ылай аралашты дагы суу. Кадимкидей эле мындай суюк ылай болуп калды суу. Анда ал жарабайт экен. Таза болсо деле. Un аралашып кетти дагы, жанагындай болуп калды дагы. Суулук табиятынан чыгып кетти. Коп коюу эле бир камыр болуп калды. Суу болбой. Буга дагы дараталса анда болбой калат экен. Демек, таза нерсе болсо деле сууга аралашып, жанагы үч суудун сыпатын өзгөртсөгө боло берет экен. Жит өзгөрүп калса, өң өзгөрүп калса, даам өзгөрүп калса. А бирок суунун суулук табиятынан чыгарып жиберсе, суу суюк болбой коюлуп акпай калды. Мана ушул учурда таза нерсе аралашса деле ал эми суу катары болбой калат дагы, аны менен дараталганга болбойт экен. Анча-мынча жанагы биздеги арыкта каккан суулар эгер мындай ылай суу, ылайлуу болуп калат дагы, бирок суу. Суюк эле суу катары ылай суу болуп калат, дараталса демек жарай берет экен. Таза эле суулук табиятынан чыгып кетсе анан болбой калат экен. Ау гайяраху табхан ва хуа мимма ла юқсаду бихи назафату дейт. Дагы бир маселе ушундай эле таза сууду, жанагындай суудун эки түрү тең асмандан түшкөн жерден чыккан кимиз болсо деле бу сууларды өзгөртүп жиберсе дейт. Кантип өзгөртүп жиберсе? Мисалы, тамак бышырып сууду өзгөртүп жиберсе, казанга койду дагы же газга койду, кастрюлага сууду куюп арасына жанагындай бышырам деп сабыз, пияз, сыясты аралаштырып жиберди, кайнатып жиберди. Тамак кылып бышырып шорпо болуп калды. Буга дараталса болбойт дейт. Бирок эгер тазалануу ниетинде кийим жуайын деди, же өз жуунайын деди да анан кийин жана сууду коюп отко кайнатып, бир чөптү салып жиберди, дагы жууна турган бир самындын бир түрүн салып жиберди. Анан ал чыкты, көбүк болуп чыкты, баягы суу кайнап чыкты. Шорпо эмес го, бирок тазаланыш үчүн кылынган бул атайын. Же кир жуайын деген, кир кийимди салайын дегенде баягы сууга кошуп ушуларды тазалык үчүн деп атайын. Жанагындай чөптөрдүн бир тобун салып кайнатып жиберди. Анда ага дараталса болот экен. Гусул кылса да болот экен. Сөйтүү анын максаты тамак кылып бир өзгөртүп шорпо кылып жиберейин деген эмес. Ал ушу тазалык ниетинде же кийимин жуайын деген, же өзү жуунайын деген бир кир нерсени тазалаш үчүн сууга аны муну коюшуп кайнатып жиберген. Мында дараталса болот экен ага. Ва ин ихталата бихи наджасун болуп турем. Бул таза нерсе аралашканда жана жалпы эле таза суудун өкүмү ушундай экен. Эгерде наджас нерсе аралашып кетсечи, мында суу эми булганат дагы, бирок мында дагы булганган учур бар, булганбаган учур бар. Чоң суу бар, кичине суу бар, аз суу бар, көп суу бар. Кээде ыплас нерсе түшсө деле булганбаган суулар бар экен да. Демек ал көлөмүнө жараша болот. Же суудун агын суу экенине жараша болот, же токтоп турган сууга окшош. Айырмалары болот экен да. Эгерде ушундай ыплас нерсе аралашып кетсе, анда сууга карайбыз дейт. Фа ин кана жариен, ал агын суу болсо, агып турган сууга бир ыплас нерсе кошулуп кетти. Ау ашран фи ашрин, же суу көлөмү бая топтолгон суу, агын суу болбосо дагы, бирок агын суудай болуп, ошол агын суудун өкүмүн алган, агын суудай эле булганбагандагы суу болот экен, бирок анын үчүн көлөмү чоң, мындай 10 зира деп коет. Бизден азыр бүгүнкүгө салганда бир 5 метр. 5 метрдей, биягы 5 болгон 4 тарабы 5 метрден чыккан бассейндер болсо, анан тереңдиги дагы мындай колду салып, ла танхасиру ардуху бил гарфи, мындай кол менен алганда, же бир кол деле салып, же эки кол менен сууду алганда, асты жер көрүнбөй тургандай деңгээлде суу калың болсо, жайык жер, жанагындай 5 чоң
Анан дагы суудун калыңдыгы бир ушунчалык болсо, бир сөм сыяктуу. Ана шу колду баягы салып ачканда жер асты, суудун асты көрүнүп калбаса дейт да жери. Ушундай деңгээлдеги суу, жайык суу болсо, анда ал анча мынча жанантип нажас нерсе, ыплас нерсе түшүп кетсе деле ал суу булганбайт экен. Агын суу булганбайт. Агын суу дегенде эле биз билебиз, агын суу дегенде эле чоң эле жанагындай арыктардагы, дарыядагы суулар эске келет да. Бул жерде ошо агын суу дегенде агын суудун деңгээли барбы? Канчалык деңгээлде суу агыш керек? Агымдуулугу канчалык болуш керек десе, аны чечмелейт. Бу жерде алымдар айтат, агын суунун чеги мәлә йетекеррару истиъмалуху. Сен баягы агып аткан суудан мындай сууду алып, анан жууганда ошол сен жууган сууң баягы түшкөндө ошол жерге туруп калбай агып кетсе дейт. Ошончолук деңгээлде болсо деле агын суу катары эсептеле берет экен. Демек баягы кичине сууду алып, сиз кайтадан жууп ошол жерге түшүп кетсе, ошол туруп калбай агып кете турган суу болсо, анда бул агын суудун өкүмүн ала берет экен. Кичине болсо деле. Демек анда биздин жанагы биз эсибизге келген агын суу дегенде арыктагы суу, ал булганбай турган эле суу. Же аума йезхабу биттибнатин. Мындай бир саманды, бакал, саман сууга түшүп кетсе, ошону агызып кете турган эле суу болсо, бул агын суу болуп эсептеле берет экен. Сөзсүз эле баягы шараккан суу эмес экен да агын суу дегенде. Агын суу ошол жана кичине алганда түшүп кеткен суу ошол жерде туруп калбай агып кетсе, же бир кичинекей саманды таштасаңыз, чөп таштап койсоңуз, ошону агызып кете турган суу болсо, бул агын суу боло берет экен. Бул нажасат түшсө деле ушул суу булганбайт дейт. Дарат ала берет экенсиз. Эми бирок бул жерде баягы түшкөн нажасат ушу агын суудун бардыгын булгап салса анда болбойт. Бул деген сөз анча мынча түшкөн жана кичинекей ыплас нажасат нерсе менен турбай агып кетсе, бияктагы калган суу таза эле болуп турат. Демек ал сууга ала берсе болот. Анан ушуга алымдар бул агын сууга мындай акпаса дагы, бирок аккан суудун өкүмүн ала турган жанагындай бассейнди кошот экен да буга. Бассейнди ушунун өкүмүн алат дейт. Бассейнди биз айттык, жанагынчалык таптаза эми бир адамды көмө турган, адам чөмүлө турган деңгээлде болбосо деле, ушу суудун топтолгон калыңдыгы ушу бир сөм сыяктуу болсо эле, бир сөмдөй болуп. Анан жайыктыгы суунун жанагынтип 5 метр. 5 метр квадрат жерде жайылган суу болсо болду. Ал анча мынча нажасат берге түшүп калса, сиз коркпостон эле барып терден ала берсеңиз болот экен. Эми буга ал суудун өзүнүн дагы буга айтылган далилдери бар. Bir топ бул жерде хадисте көп келген, алардын бардыгын айтып отурбай, жалпысынан ушуга токтололу. Демек бул далилдери бар дагы, сиздин эсиңизде калган нерсе ушул болуш керек. Агын суу булганбайт экен. Анча мынча ыплас нерсе түшкөнү менен. Анан жанагындай чоң бир бассейндеги суулар булганбайт экен. Эгер анча мынча ыплас нерсе түшүп кетсе деле, тиги бурчуна түшүп калса, бул бурчунда биягынан келип даратты ала бересиз, гусулду кыла бересиз. Ла янжесу, мына ушул азыркы айтылган нерсе, анча мынча ыплас нерсе түшсө деле, эки чоң суу, бири агын суудун баары эле чоң суудун өкүмүн алат экен. Анан жана бассейндегидей суулардын бардыгы булганбайт экен. Ыплас нерсе түшүп кетсе дагы. Буга bir топ дагы bir далил, bir эки хадистерди да окуйлу. Сөзүбүз куру бекер болбосун. Биздин китептерден o fil mabsuti, mabsut kitabında vel bedai'i vel mufidi أنه ينجس وإليه شار القدري في مختصره بقوله جاز الوضوء من الجانب الآخر. Эми бая берде мындай сөз бар экен. Баягы бассейнге окшогон сууга бир ыплас нерсе түшүп кетсе, ошол түшкөн жердин өзүнөн дарат алса болобу, болбойбу деген маселе бар экен. Нар жагынан го барып дарат алса боло берет. Бассейндин бир бурчуна түшүп кетти, сиз тиги бурчунан барып дарат алсаңыз болот. Ошол ыплас нерсе түшүп кеткен жердин өзүнөн
алса болобу десе, ошол жерден алса болбойт деген алымдарыбыз бар экен. Ошон үчүн талашы жок, тиги бурчунан барып ала бересиз. Анан ал жанагы түшүп кеткен нерсе дагы көзгө көрүнүп тура турган ыплас нерсе болсо, түштү ошол жерде туруп калды. Ошо түшкөн жериндеги тегерегиндеги мындай сууду булгап койду, турат. Анда ошол жерден албайсыз дагы, нары жагынан таза жеринен барып ала бересиз. Нары жактагы суу булганбайт экен. Бул чоң бассейндеги суудун өкүмү ошондой болот экен. Дагы буга байланыштуу дагы бир хадис. İmam Tahavi rivayet kılat ki an Jabir'in ve Abi Sa'id'in radıyallahu anhuma kâle iki sahabi ayet otat. Kunna ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin. Biz peygamberimizle bir seferde çok olup kaldık deydi. Fenteheyna ila gadirin fihi cifetun. Bir kölçük'e gelip kaldık dağı çok olup kalgan kölçük su var eken. Anan al jerde bir tarp hayvandın ölümtügü suda jatkan eken deydi. Ölüp kalgandı. Fekefefne ve keffen nas. Biz geldik de baya sudan içmeyi de toktop kaldık, paydalanmadık, adamlar da albay koydu deydi. Hatta etenen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem'in Peygamberimiz yanımıza gelip kaldı dağı fekala etti deydi. Ma lekum la testekun. Ne oldu bu sudan paydalanmayısınlar, içmeysinler dese. Fekulna bize ettik dedi. Ya Resulallah, hadihi cifetun. Bir yerde bir ölümtük tarp jatat. Kale Peygamberimiz isteku deptir. Algılada paydalanı örgüle, içe örgüle deptir. Fe innel ma'e la yuneccisuhu şey'un. Bu suudu bulgavayt hiçbir nerse. Su tazalamaydan bala öğreteptir. Fastakayna ortavayna aldık, içtik, kandık deyit. Görse al bayağı çoğurak su bolğanda kölçüktün bir çetinde şol ölümtük bolğandağı bulacak beti taza olğan eken. Peygamber şol çoğun kölçükten barıp bulacağından paydalanı içe versenger bolat degen eken. Aran içişken. Al ошол да учур бүгүнкү күндө эгер жанагынтип өлгөн өлүмтүк теге тарп айбанаттын өлүмтүгү канчалык деңгээлде эмне болуп кеткен, жыдып кеткенби, жарылып кеттиби, жанагыл жердеги чоң суудун баарын булгап жибере тургандай деңгээлде болсо да болбой калат. Демек бул суу чоң эле көлчүк болгондагы өлүмтүк бир четинде калган, анын таасири жеткен эмес экинчи жагына пайгамбарыбыз аны уруксат берген. Ошого окшогондагы бир маселе. ومن الفروع إذا وجد الماء متغير اللون والريح. Su öңү дагы өзгөрүп кетиптир, жыты да өзгөрүп калыптыр суудун. Эми будан дарат алса болот, ал билбейт. Неге жыты өзгөрүп калган, өңү эмнеден өзгөрүп кеткенин билбейт да. Бирок суудун бир аз өңү өзгөрүлүп, анан кичине жыт да пайда болуп калыптыр сууда. Бул жөнөкөй эле жанагындай көлчүк сууларда деле боло берет. Saz жерде, саздак жерде суунда жыт болот. Балчыктын деле жыты чыгып берет суудан. Ушундай бир суудун жыты дагы өзгөрүп калыптыр, өңү да кичине өзгөрүп калган экен. Ушундан дарат алса болобу дейт. Келди, билбейт. Жыты менен өңүм неден өзгөрүп кеткенин билбейт. Ыплас нерсе өзгөрүп кетти же башкабы? Демек ятавадда минху ма лам я'lam аннаху мин najasаtin. Баягы суудан дарат ала берет дейт. Качан аны так анык билмейинче баягы суудун өзгөргөндүгү бир ыплас нерсе түшүп кетип, булганыч нерсе түшүп кетип, анан суу ошодон улам жыты менен өңү өзгөрүп кеткен болсо, анда дарат албайт. Эгер эмнеден түшкөнүн өзгөргөнүн билбейт, суу турат жашнакай эле, эч кандай ыплас нерсе көрүнбөйт, бирок кичине суу өзгөрүп калган, анда буга дарат алса боло берет дейт. Андан тышкары, эми жанагы кээде чоң суу дегенде дагы бирөөнүн оюна келет барыбыр. Бу жерде булар бекер айтпайт. Фикх маселелеринде алымдарыбыз айтып атат. Эми баягы чоң суу дегенде канчалык көлчүк суулар чогулуп калат. Ушул жерде суу najasat болбойт дегенде канчалык чоң болуш керек? Биз жана өлчөмүн айттык. Сиз уктуңуз. Демек баягы жер мындай бир 5 метр болгон жер болсо, ошол жердеги мындай эле бир сөөм деңгээлинде калыңдыктагы суу болсо болот, чоң суу болуп эсептеле берет. Анын бир жагына najasat ыплас нерсе түшсө деле сиз биягынан келип дарат алсаңыз боло берет, суу булганбайт дедик. Бирок ошону мурунку алым уламаларыбыз кантип аныктаган десе, эгерде сиз баягы көлчүк сууга келип жуунсаңыз, имам Абу Ханифа рахимахуллах айтат экен, гусул кылсаң дейт ошол сууга.
Аны ошондо сен баягы көлчүк сыяктуу эле суу деме. Жуунсаң, жуунганда сууду алып куюнганда те суунун нар жагына чейин баягы таасири тийбесе, суу кыймылдап кээде мындай колуңузду салганда эле суу кыймылдайт, толкун кетет. Кээде анан бир аз эле барып токтоп калат ал. Нары жакка кетпейт да, тиги башына жетпейт. Ошондой суу болсо, адам жана ичине түшүп жуунса деле суу булганбайт экен да. Негизи нар жакта калган сууга башка бирөө да келип жуунуп даарат алса өтө берет экен, жарай берет экен. Демек бул даарат алганга, жуунганга, ошону менен даарат алып, ошо менен жуунуп алып намаз окусам болобу деген маселени айтып атат да бу жерде эми. Жарайт дейт. Жарайт экен. Же жана антип даарат алган кезде ошондой көлчүк жерден колуңузду салып даарат алып атасыз. Ала турган биякта башка буюм жок, сууду өзүнчө мындай куюп алып ала турган кумган жок да мисалы. Анан сиз колуңузду салып эле кол менен алып бияка даарат алып атасыз. Шундан жана колуңузду салып даарат алган кезде суу козголуп, кыймылдап, нар жагына жетпесе, болду, ал чоң суу катары эсептелет экен. Демек ал жанагы суудун сиз алган даарат алган сууңуз деле бияка түшүп кетсе дагы суу булганбайт ал суу. Башка жагынан дагы бирөө келип даарат алса жарай берет. Биз эми мындай нерсеге туш болгон жокпуз да. Жакшы экен, Кудайга шүгүр. Азыр эле ушул учурда деле дүйнөнүн бир топ жеринде бар. Эл көп жер, суу аз. Анан алар мондай жерге, кичинекей эле жерге сууду чоң кылып үйүп коюп, келип даарат алат. Өзүнчө дагы анан ар кимисине коюп койгон кумганы да жок. Муну интернеттен көрсөңүз деле болот. Баары келип 10 адам мондай жерге куюлган сууга келип 10 адам 10 жагынан келип даарат ала берет. Кол салып эле. Кумган сумганы жок эле. Эми ошондо сурооту болот, ушул жарайбы ушулардын даараты? Биз көнүп калганбыз, ар кимибиз өзүнчө суу алып, өзүнчө кумганга куюп, бирөөдүн кумганына даарат албай. Анан алардын мындай көргөн суун көрүп жийиркенет кээ бирөөлөр. Мына эми ушуда даарат болду эми деши мүмкүн. Бирок намаз окуганга жарайт ошол. Эгер ошону даарат алса, ал булганып калбайт. Андан тышкары кээ бир ушул сууга байланыштуу маселелер бар экен. Бир экөөсүнө токтололу. Даарат алса боло берет дейт дагы. ويتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر ولا يستيقظه. Келсе бир бассейн бар экен, суу чогулуп калган көлчүк бар экен. Анан ар жерде ыплас нерсе болуп калышы мүмкүн. Уй, кой өтөт, тезектери түшүп калышы мүмкүн, койдун корголу болуп калышы мүмкүн. Анан келип бул таза болду экен, таза эмес болду экен, мына бул жерден даарат алсам болобу, болбойбу дейби? Көзүңүз менен көрүп турасызбы? Ыплас нерсе жокпу? Булгаган, суу турабы? Даарат алсаңыз боло берет дейт. Качан сизге бирөө келип, бул суу болбойт, мондай болуп булганып калган, бул дааратка жарабайт десе, анда албай койсоңуз болот. Бирок сурай турган киши жок болуп калды. Келсеңиз бир суу турат экен үйүлүп эле, чоң суу, көлчүк болуп, адан атайын көзүңүз менен көргөн бир булгап турган нерсеси жокпу? Даарат алсаңыз болот экен, намазга жарайт экен ошол. Андан тышкары өзү мондай агын суу турса, анан үйүлгөн топтолгон бир суу турса, биякта суу агып атат, арыкта же дарыя агып атат, ушул агын суу бар агып атат. Бул жерде топтолгон үйүлгөн бир бассейн кылып койгон, же дагы атайын чоң бачокто турат. Кимисинен даарат алган жакшы десе, ушу топтолуп үйүлгөн суудан даарат алган жакшыраак экен. Бу агын сууга барып, ошонун жээгине отуруп даарат алганча, бияктагы турган үйүлгөн, топтолгон же бассейндеги суудан даарат алган жакшы дейт. Онун өзүнүн шариятта өзүнүн сырлары бар. Ошол биякта турган суудан алган жакшы. Анан таза агын суу, башка суу, агын суудан башка суу жок болуп калса, анан тиги агын суунун жанына барып отуруп ошол жерден даарат алса болот. Дагы бир маселени бу жерде фатваларда уламалар айтып кетип атат. Аннал баула фил маил джари макрухун ва аммал баулу фил маир ракид харамун дейт. Кээ бир суу болот экен дагы, адамдар кээде жаш балдар алып сууга бейшептеп коюшу мүмкүн, сууга сийип коет. Кээде чоң кишилер деле ошентип суудун тазалыгы менен иши болбогон, тазалыкка маани бербегендер бар, суу болсо барып сийип койчулар бар. Бирок шариаттан бул
Bir suudun türü болот экен, ага барып, ошонтип бейшептеп койсо, сийип койсо макру болот экен. Bir сууга барып сийсе арам болот экен. Өкүмү эки башка болот экен. Кандайча десе, бул айтат, агын суу, агып аткан, шар агып аткан сууга барып бирөө сийсе болбойт негизи. Шариятта анын эми өкүмү эмне болот? Өзү ал болбогондогу талаш жок, болбойт. Өзү андай кылыш шариятыбыз тыят. Бирок баягы күнөөсү канчалык десе, бул агын сууга бейшептеп койгон, сийип койгон адамдыкы макру болот экен, арамга жакын болуп. Жанагы үйүлүп топтолуп турган bir сууга, бассейнге барып бирөө сийип койсо, бул харам болот дейт. Арам экен шариятта өкүмү. Экөөнүн күнөөсү эки башка экен. Себеп топтолуп турган сууда көбүрөөк баягы таза туруш керек, көп адам муктаж болуп калышы мүмкүн. Агын суудагы эми агын суу агып кетет дагы, ал барып тазаланып кетиши мүмкүн. Агып жерге сиңип жок болуп кетиши мүмкүн. А бирок мына үйүлүп топтолуп турган суу, демек күнөөсү шончолук болот, ага барып бейшептесе арам болот экен. İlla iza gayyara ta'mahu aw lawnahu aw rihahu ve in lem yekun yancus. Bu yerde aytat, jana agın su, biz ayttık alem bulganbayt eken dedik. Anan jana çoğun basseyn, budagı bulganbayt eken, 5 metre bolgon su, kalındığı uşunday bolgon su bolsa, demek ağa najisat düşse dile bola öret dedik, bulganbayt dedik. Bирок ушул дагы najisat aralashkan кезде, жанагы түшкөн ыплас нерсе, ошол суудун бардыгын, же агып аткан арыктагы суудун бардыгын, же болбосо жанагы үйүлгөн суу, бассейндеги суудун бардыгын түшкөн ыплас нерсе жытын дагы, өңүн дагы, түсүн дагы, даамын дагы өзгөртүп бере тургандай деңгээлде, бардыгын өзгөртүп бере тургандай деңгээлде ыплас нерсе аралашып кетсе, анда булгайт экен. Анда ал сууга анан дарат алсаңыз өтпөй калат экен, жуунсаңыз жарабай калат экен. Demek ушул үчөөсүн бардыгын эле сөзсүз үчөө тең, жана үч сыпаты тең өзгөрүшү зарыл эмес. Бирөөсү эле да, мисалы толук эле баягы ыплас нерсе аралашты дагы өң өзгөргөн жок. Жыты деле өзгөргөн жок, бирок даамы билинип атат ыплас нерсенин. Болбойт дейт. Же даамы билинбегени менен суудун жыты, бардык эле суу жанагы ыплас нерсе жыттанып калды. Мында да болбойт. Же жыты жок, даамы билинбейт го, бирок өңү булганып кетти, ыплас нерсе кошулуп. Болбойт. Демек ушул үч сыпаты, суудун үч сыпаты, үчөөсүнүн бирөөсү эле өзгөрүп кетсе, ыплас, кир, нажас нерсе кошулуп, анда ал суу, агын суу болсо деле, чоң суу болсо деле болду, алганга жарабай калат экен, дарат алганга, гусул кылганга. ولا بأس بموت مائي المولد. Дагы şu суга болгон байланыштуу маселелерден. Башыңызга түшөт бул нерсе, билесиз, билбесеңиз бирөөдүн башына түшөт, сизден сурайт, билим да бул. Сууда төрөлгөн жаныбарлар бар. Сууда төрөлөт. Кээ бир жаныбарлар бар, сууда төрөлүп, кургакта жашайт. Кээ бирлери кургакта төрөлүп, сууда жашай турган, туулуп, кургакта туулуп, сууда жашай турган жаныбарлар бар экен. Bir топ жаныбарлар şu suуда эле туулат, suуда эле өлөт, suуда эле жашайт. Кандай болбосун, şu suуда туулуп жашаган жаныбарлар suуда өлүп калса, ал сууду булгабайт экен. Шарият боюнча ошол сууда төрөлү, неме, сууда туулуп, сууда жашаган жаныбар сууда өлүп калса, мисалы бакалар, суу жылан, булар сууда өлүп калса, анда ошол суудан сиз барып дарат алсаңыз, гусул кылсаңыз жарай берет экен. Даратыңыз өтө берет, ошол менен намаз окуй бересиз. Вала би маути ма лейса лаху дамун саилун. Бул өзүнчө бир маселе. Экинчиси, жана агып кете тургандай каны болбогон жаныбарлар болот. Мисалы бизде мына чымын, чиркей, ары, ушуга окшогон жаныбардын түрлөрү кессең деле, аны жанчып салсаң деле агып кетишидей көп каны жок. Мындай жаныбарлардын кичинекей, ушу сууда өлүп калса, аделе сууду булгабайт экен. Демек челекте суу турат, кумганда суу турат, чымын өлүп калдыр. Ары өлүп калды, чиркей түшө өлүп калды, карасаңыз кумгандагы суу өлүп калдыр. Дараттан алып салып, даратыңызды ала бересиз. Демек бул суу булганбайт экен.
Эки нерсе. Демек суудагы туулуп жашаган жаныбарлар сууда өлүп калса, демек ал сууду пайдаланса дааратка, гусулга болот экен. Же экинчиси жанагындай кичинекей нерселер, агып кете тургандай көп каны жок майда жаныбарлар өлүп калса дагы болот экен, таза. Буга бир далил катары пайгамбарыбыздын хадисин риваят кылат. ولقوله صلى الله عليه وسلم пайгамбарыбыз мындай хадис бар. Имам Бухари мындай хадисти риваят кылат. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. Эгер чымын силердин ичип аткан суусундугуңарга чымын түшүп кетсе дейт пайгамбарыбыз. Анда чымынды чүмкүп сууга, ошол ичип аткан неме суусундугуңузга толук матырып алып чымынды. Анан алып салсын дагы дейт, калганын пайдаланса болот дейт. Анан ошол чымындын бир канатында оору бар да, бир канатында ага шыпа бар дейт. Эми бул илимий окумуштуу адам эмеспиз. Бул пайгамбарыбыздын хадиси, бирок интернеттен кызыгып карап көрсөңүз болот. Бул туурасында атайын чымын туурасында хадис деп издеп карап көрсөңүз болот. Бул бир ажайып пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын далилдеген, бу кабарлардын бардыгы дин, пайгамбар ойлоп таап койбогон Алла Тааладан келген өкүмдөр экендигин далилдөөчү бир иштердин бири да бул. Мындай нерсе көп. Пайгамбарыбыздын хадистеринде, Курандын аяттарында булар муъжиз болуп эсептелет, адамдын акылын алсыз кыла турган чыныгы Кудайдан келген кабар экендигин тастыктоочу маалыматтар абдан көп. Бул ошолордун бири. Кызык, мындан нары сиз да кызыгып коюңуз, ушундай чымынды пайгамбарыбыз айтты, ичип аткан тамагыңарга түшүп калса, ал чымын түшкөн кездечи бир канатын таштап түшөт экен. Ал жанагы канатында, бир канатында шундай оору бар деди пайгамбарыбыз, экинчи канатында шыпа бар. Бул хадистин сөзү. Анан бүгүнкү күндөгү жанагы медициналык же биологиялык терминдер менен аны ошол медиктер же болбосо биологдор айтар, окумуштуулар. Биз ушундай эле хадисте келгендей эле жөнөкөй карапайым элге ушинтип түшүндүрөнгө аракет кылабыз. Чымындын бир канатында оору, бир канатында шыпа бар экен. Ал чымын суюктукка түшкөн кезде ошол жанагы оору бар канатын сактанып, ошо ягы менен түшөт экен да бул. Анан ошон үчүн пайгамбарыбыз чымынды матырып алгыла дегени, жана бер жактагы шыпасы бар канатын матырып алгыла, жанагы түшкөндөгү оору канатын салып түшөт дагы, экинчи канаты шыпа болуп, ал суудагы пайда болгон ооруну таразалап, кайта тазалап коет экен. Буга аудан изилдөөлөр көп, сиз кызыгып карап коюңуз. Бирок ушундай окуялар бар. Индияда мындан бир 80-90 жыл мурун жана холера оору каптап, анан тегиз каптап кетет дагы, бир жерде бир айылда ошол ооруган адамдар тез эле сакайып кетет экен. Башка жактагылардай эмес. Анан аны байкагандар, окумуштуулар билет экен дагы, изилдөө жүргүзөт экен. Барса, алар бир барды айыл бир кудуктан суу ичет экен. Ал кудуктун бети ачык, жабылбайт экен дагы, ичинде чымын чиркей толуп түшүп кала берет экен. Анан бая суудан пайдаланат, ошодон улам алар бая айыгып кеткендигине окумуштуулар ошого себеп кылат, моногу булардын суу. Анан суун алып изилдеп көрөт. Көрсө суу башкача. Бир жактагы жөнөкөй сууларга караганда бул суудун составы башкача экен. Ичинде ошол жана холеранын оорунун вирусун өлтүрө турган нерселер чыгат да суудан. Неге андай экен деп таң калса, а жерде башка эчтеке жок. Кадимки эле суудай болгон ушу чымын өлүп түшүп кала берет экен, бая суудун бетин баары чымын болуп кала берет экен. Көрсө, илимий түрдө ошондой, бу чымындан башка деле бир топ жаныбарлар учуп жүргөндөрдө ошондой нерселер бар экен. Булар сууга түшкөн кезде суюктукка бир канаты менен түшөт экен дагы, ал канатында суюкка түшкөн кезде булар өзүнөн бир нерсени бөлүп чыгарат экен. Бир затты бөлүп чыгарат. Эгер толук түшсө, экинчи жагы кошо түшкөндө канаты дагы бир башка нерсени бөлүп чыгарат экен дагы, толук түшкөндө. Анан ал жанагы суу баланс болуп, ичиндеги уу адамга зыянсыз болуп калат экен. Бир топ изилдөөлөр жүргүзгөн, бул кызык. Кыскасы, бизге берги керектүүсү азыр ушул чымын түшкөн кезде ичип аткан тамак болсо деле,
ал булганып калбайт экен, аны менен ичсе болот экен. Ичип аткан сууңузга түшсө деле болгону пайгамбарыбыздын көрсөтмөсү. Баягы түшүп калганда ошо мойдон эле алып койбой матырып алып толук анан алып таштайт экенсиз. Аны ошентип ичкиле деген да. Кызык, бүгүнкү күндөгүдөй илимий изилдөө институттары азыркыдай нечендеген оорулардын, бактериялардын терминдери эле чыга элеккес, аттары чыга элеккес. Мындай маалыматты пайгамбарга ким айтты дейсиз? Каяктан билди дейсиз? Албетте Алла Тааланын кабары. Кудайым ушундай экен, динибизде абдан таза, мындан башка деле динибиздин көрсөтмөлөрүн эгерде карасаңыз, тамактын, мурун, кийин, колдун жуушу жөнүндө пайгамбарыбыз абдан маани берген, даарат алууга абдан маани берген, денебиздеги түктөрдү тазалоого пайгамбарыбыз маани берген, атайын анын кылбаса эмне болорунан бери кээде жазаларын, адамга кандай оору болорун, ушундай нерселерди айткан. Анын бардыгын карасаңыз, субханалла, биздин динибиздин ошончолук мусулмандардын тазалыкка үндөп, акыр заманга канчалык адам баласынын илими астыга жылбасын, бирок ар заманга жооп берчү дин экендигине ынанасыз. Андан тышкары булга дагы вала ятаваддау бимаин утусира. Моногу суудун түрлөрүн баарын айттык. Эми дагы бир суюктуктарга токтолуп атат. Мисалы, жемиштенби, мөмөдөнбү, же бир жөн эле жанагы өсүмдүктөнбү сыгылып алынган ширеге сок. Ширеге даарат алса болбойт дейт. Суудун өкүмүнө өтпөйт экен. Сокторчу сыгылып алынган нерселерге болбойт дейт. Мисалы, айырмасы жок. Ал ошол өсүмдүктөн болобу, дарак чөптөрдөн болобу, жемиштерден болобу дейт. Айырмасы жок. Бардыгын эле сыгылып алынган нерсеге даарат алса болбойт экен. Суу өкүмүнө өтпөйт экен. Вала бимаин усту'мила ли курбатин алал вудуи ау раф'ил хадасин. Дагы экинчи даарат алганга жарабаган сууларга эгер бир адам даарат алган кезде алган дары колун жууду, бетин жууду, ошол түшкөн суу бир жерге чогулуп калса, ошону биз май мустамал дейбиз. Бул колдонулган суу. Атайын даарат үчүн колдонду, же жөн эле башка болсо деле ошол колдонулган суу, адамдын денесине колдонулган суу кайра дааратка жарабайт экен. Чогулуп калса, ал бирөө даарат алган суу түшкөндөн кийин чогулуп калды, аны кайта алып пайдаланса дааратка жарабайт экен. Бирок суудун өзү таза дейт. Биздин Ханафи мазхаб боюнча сиз даарат алгандан кийинки мынау колуңуздан, бетиңизден аккан суу кийимиңизге тийип атат, агып түшүп, же үйүлүп калган эле жанагы чылапчынга үйүлүп калды дагы суу, сиз даарат алган суу. Анан ал төгүлүп кетти кийимиңизге кайра. Ошондо сиздин кийимиңизди деле булгабайт экен ал. Ошол кийим менен даарат алгандагы түшкөн суу кийимиңизге тийип калса, төгүп алсаңыз дагы которбостон намаз окуса эмне болот десе болот экен. Ал таптаза өтө ыплас суу катары эсептелбейт экен. Бирок кайра даарат алганга жарабайт. Болгону жана кийимиңизди бирок булгабайт. Жалпысынан бүгүнкү ушул сууга байланыштуу сабагыбыз убактыбызда болуп калды. Кудайым берекесин берсин, илимибизди жугумдуу кылсын, амал кылганга Кудайым бизге товфик берсин.